Assalamu alaikum. Урматтуу Жалал Абад шаарынын тургундары жана коноктору. Ошондой эле адилеттер жарандар, адилеттүү жарандар YouTube каналы көрөрмандары, колдоочулары жана хейтерлер. Азыр мен Жалал Абад шаарындагы Токтогул көчөсүндө турам. Азыр могул Жамунун номер 1 жатаканасы эмне деген келет. Быйыл мындай брусчатканы жаңылады. Ол Токтогул көчөсүнүн ортодогу аллеяны брусчаткасын жаңылады. Тиги поезд вокзалдан мечиттен баштап Ленин көчөсүгө чейин. Эмнени көрсөтүп келет? Бул жакта какыраган сал курап калыптыр. Бирок могул Жамунун общежитиянын жанындагы карагыла кандай сонуна көлөкө азыр. Какыраган күндө, чак түштө ушундай көлөкө болуп турат. Мындай скамейкалар турат, адамдар мына эс алып атат, бала чакалар менен. Эртең студенттер кетсе, студенттер эс алат. Бирок мындай скамейкаларды бузган чатак экен да, койгон. Мына аллея кандай зор мындай. Арчалар түгүндө отуруп, дарактар түгүндө отуруп эс алганы. Нар жакты карайлыкчы кандай экен? Мүмкүн бул илгертен эле мүмкүн бул Жамунун общежитиясынын жашоочулары может жасап аткандыр буну. Көрөйлү нар жак кандай экен. Азыр могул жерде бирөө машинасын коюп коюптур. Мына елки-палки. Муну жолго коюп коюптур нак. Азыр бир көңкөбай да бул мына. Ушундай да коюп коебу. Ушундай да коебу. Азыр эми Жалал Абад жолдор оңдолуп, Кудайга шүгүр, жакшы иштер болуп атат. Бирок бир кемчилиги бар. Ошол жолдорду оңдоп атканда дарактарды кыйып кетип атат, ордуна дарак отургузбай атат да. Мындай Токтогул муну аллеясыдай болсо, көлөкө жолдордун чекесинде мындай дарактар өссө, зор көлөкө болот эле жолго жүргүнчүлөргө. Эми ezilip сүйлөгөнүмө келип атат. Ишиңер болсун, ezilбей тезирээк сүйлө дегендерге. Канал меники, каалагандай сүйлөйм. Жакпаса көрбөгүлө достор, тез сүйлөп тартып чыгаргыла. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат. Шаарыбызды бирге коздойлу.